Siz çoğun nasıl sapar beresiz. Şunda çoğun kanaldı çoğun bayak emeler menen janagı hazır turbalar çıkıp kalıp adam boyundağı turbalar. Ошол менен күч жете тартып кетип суун чыгара берсеңер боло берет. Компроваттын тегерегиндеги айылдардын маселелерин чечип беребиз. Анан үчүнчү бир маселе ошол жерден баягы кээ бир кайракы жерлер бар да Сабай айыл өкмөтүндө. Ошондо компроваттар насосто коюп чыгарса биз ошого азыр мына мыйзамды кабыл алгандан кийин как раз ошого мүмкүнчүлүк болот. Так, мыйзамды кабыл алгандан кийин насосту коюп, сиз чоң насос апарып бересиз. Ушундай чоң каналды чоң баяк эмелер менен жанагы азыр турбалар чыгып калып адам боюндагы турбалар. Ошол менен күч жете тартып кетип суун чыгара берсеңер боло берет. Кудо кааласа. Рахмат, менде башка сөз жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчет Душаевич, биз баягы 100 гектар боюнча мен жоопту алдым. Ошондой эле баягы достук биздин Кара Суу шаарында автодорожный деген бир чоң пост бар, Чаркан Сай менен. Аны да ачсаңар керек да. Себеп совет Беговат ачып аткандан ачылат да. Бир маселе бар да, ошол Сабай айыл өкмөтү бар да. Мына компроват ГЭСте, компроват суу сакташында бир ГЭС бар. Ошо ГЭСтерден биздин Сабай айыл өкмөттөгү кээ бир айылдагылар свет алат да. Электричество алат. Ушул маселе боюнча бир суроо бергим келет. Ошондой эле Сабай айыл өкмөтү негизинен бир жалган айтпасам бир 1000 гектар жер алдынан суу чыгып кетип, бүгүн керекке жатпай камыш басып кеткен да. Ошол именно ошо компроват суу сактагычтын жеринин алдынан суу чыгат да. Ушул эки маселе боюнча бир сүйлөшүүлөр болдубу? Булар боюнча сүйлөшүүлөр болгон жок. Мен ачыгын айтайын да. Чын айтканда ошол ГЭСтерден биздин Сабай айыл өкмөтүнүн кээ бир айылдары свет алат деген мен азыр сизден биринчи жолу угуп атам. Эгер андай боло турган болсо биз алардын баарын тактайбыз. Ал эми баягы жердин астынан суу чыгып кеткен айылдар боюнча кабар бар. Ал боюнча өкмөттүн атайын программасы түзүлүп атат. Бакыт Эргешевичтен бир эме алып койсоңуз, маалымат алып койсоңуз. Бакыт Эргешевич бүт маалыматтарды алып келди бизге. Азыр мына бюджетке киргизебиз 2023-кө. 2023 Кудай буйрса ошол маселелердин баарын чечип беребиз. Анан компроваттын тегерегиндеги айылдардын маселелерин чечип беребиз. Анан үчүнчү бир маселе ошол жерден баягы кээ бир кайракы жерлер бар да Сабай айыл өкмөтүндө. Ошондо компроваттар насосто коюп чыгарса биз ошого азыр мына мыйзамды кабыл алгандан кийин как раз ошого мүмкүнчүлүк болот. Так, мыйзамды кабыл алгандан кийин насосту коюп, сиз чоң насос апарып бересиз. Ушундай чоң каналды чоң баяк эмелер менен жанагы азыр турбалар чыгып калып адам боюндагы турбалар. Ошол менен күч жете тартып кетип суун чыгара берсеңер боло берет. Кудо кааласа. Рахмат, менде башка сөз жок. Рахмат. Насос чыгарса Абдулка отурат го.